Нарын мамлекеттик университетинен 300дөн ашуун чет өлкөлүк студент чыгарылып, институттун директору кызматынан четтетилди. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда, окуу жайдын дагы 13 кызматкери дисциплинардык жоопкерчиликке тартылып, ал эми жооптуу жетекчилерди иштен алуу сунушталган. 2023-жылдын аягында окуу жайдын жетекчилиги жана жооптуу кызматкерлери 400дөн ашуун чет өлкөлүк студентти башка жогорку окуу жайдан которуу жолу менен кабыл алган. Тактап айтканда, атайын комиссия студенттерди окууга кирүү үчүн керектүү документтеринин жоктугуна жана сабактар боюнча академиялык айырмачылыктардын тийиштүү санынын ашып кеткендигине карабастан дистанттык окууга өткөргөн деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары окуу жайдын жетекчилиги компетенттүү эмес кызматкерлерин комиссиянын курамына киргизип, айрым чет элдик студенттерди жасалма документтер менен университетке өтүүгө жол бергени белгиленди. Жалал Абад шаарында жана Сузак районунда жүзүн жаап жүргөндөргө түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Мыйзамда коомдук жайда никап, паранжа сыяктуу жүзүн жаап жүргөн кийимди кийүүгө тыюу салынган. Ал үчүн 20 000 сом айып каралган. Айрымдар аны сактабай жатканы айтылды. Тиешелүү органдар түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жарандар туура кабыл алганы кошумчаланды. Бишкекте улуу ата мекендик согуштагы жеңишке арналган парад 8-майда өтөт. Жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Маалыматка ылайык, аскердик парад Ала Тоо аянтында болот. Ал эми 9-майда Садыр Жапаров Москвадагы жеңиш парадына катышарын президенттик администрациядан тастыкташты. Милиция кызматкерине пара берүүгө аракет кылган делип эркек киши кармалды. Бул тууралуу Свердлов райондук милициясы маалымдады. Маалыматка ылайык, жаран өзүн шектүү макамын күбө деп өзгөртүү үчүн $4000 сунуштаган. 40 жаштагы киши 2-апрелде 325 000 сом берип жаткан жеринен колго түшкөн. Факты боюнча пара берүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кыргызстандын АКШдагы элчиси Айбек Молдогазиев 1-апрелде АКШнын санкциялар боюнча мамлекеттик департаментинин координаторунун орун басары Дэвид Кэмпбелл менен жолукту. Бул тууралуу Тимден билдиришти. Маалыматка караганда, жолугушууда эки өлкөнүн кызматташтыгы жана санкциялык саясатка байланыштуу маселе талкууланды. Дэвид Кэмпбелл эл аралык санкциялар талаптарды сактоо маселеси боюнча конструктивдүү диалог жүргүзүү маанилүү экендигин айтты. 11-январда АКШ Кыргызстандагы катталган Газпром нефть Азия жана Мунай Мырза компаниясына санкция салган. 4 күндөн кийин 15-январда АКШнын каржы министрлиги чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын жаңы санкциялар топтомун жарыялап, Керемет банкка дагы санкция киргизген. АКШ Керемет банктын расмий өкүлдөрү 2024-жылдын жай айларынан бери эл аралык санкцияларды кыйгап өтүү схемасын жүзөөгө ашыруу үчүн орусиялык расмий өкүлдөр менен АКШнын кара тизмесиндеги Промсвязьбанк менен иштешип, аталган банктын атынан сыртка каражат которуп тургандыгы кабарланган. Керемет банк мындай чечим боюнча АКШнын каржы министрлигине даттануу жолдогондугун белгиленген. АКШ, Улуу Британия жана Япония Орусия менен активдүү кызматташканы үчүн санкция киргизген Кыргызстандагы компаниялардын саны 10-15ге чамалады. Алардын көбүнесе өнүккөн өлкөлөрдүн жарандыктагы, аскердиктагы багытта иштетилген кош маанидеги товарларды Орусияга өткөрүп турган ишканалар. Президент Садыр Жапаров кече 3-апрелде Борбор Азия Европа биримдиги саммитине катышуу үчүн Самарканд шаарына барды. Өлкө башчыны Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов жана башка расмий өкүлдөр тосуп алышкан. Министрлер кабинети 1941-45 жылдагы улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдык аталышындагы бирдиктүү юбилейлик медал менен сыйлоо тартибин бекитти. Тиешелүү чечимге Адылбек Касымалиев кол койгон. Документ КМШнын бирдиктүү юбилейлик медал уюштуруу жөнүндөгү чечимин ишке ашыруу максатында даярдалганы айтылды. Коргоо министрлигине аталган медалдарды даярдоо жана тапшырууну уюштуруу иши тапшырылды.